Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Кайрадан Манас баяны көрсөтүүсү. Бүгүн 40-чы көрсөтүүнү сиздерге сунуштап жатам. Эмесе буга чейин эмне маалымат алдым? Манас бабабыз эмне үлгү көрсөттү мага? Мен ушул жөнүндө сиздерге кичине баян этип берейин. Андан кийин көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүндө жана Манаска Ташкент калаасын алдырып жиберилген Кытай Панус кандын тагдыры жөнүндө кеп уруп бермекчимин. Эмесе мына биринчи бөлүмүнөн баштайлы. Манас бабабыздын мен мүнөздөрүн карап чыктым да. Мүнөзү ушунчалык баягындай адам таң кала турган мүнөздөрү бар. Ушунчалык биринчиден пейилинин кенендиги. Манастын пейилинин кенендиги анын даражасын көтөрүп жүрүп отурду да. Кичинесинен баштап ушу 8 жашында эле өлүп калмак Манасчы. Ошол өзүнүн пейилинин кенендигинен далай баягындай бир аламаттардан, далай кырсык жанагындай бир каскактардан кутулуп жүрөт да. Кудай эле сактап жүрөт Манастычы. Андан кийин бир жерлерге барса, кээ бир шаарлар Манаска урушсуз багынып берип, ушундай жолдуу да. Ошол жолдуулугу Манастын пейилинин кенендигинен го деп бүтүм чыгарып койдум өзүмчө. Бул менин жеке пикирим. Ошондуктан эч кимге таң болобойм. Экинчиси Манастын чечкиндүүлүгү. Ушунчалык чечкиндүү да. Бая мен бара берсем болобу, же минтсем болобу деп кылчактап бир баягындай өзүн кызыктай сезип ушинтпейт да. Чечкиндүү да. Баягы бир жоо келди дейт да. Жоо келип баягы элдер бири-бири менен басташууга, бири-бири менен согушууга даярданып турганда Манаста ураан чакырып алып, атын чапкан бойдон найзасын ушундай жапырып алып жөнөдү дейт. Манаста ураан чакырып өзү согушка кирип кетти да. Анын артынан тиги кылчактап турган, эмне деп ураан чакырабыз деп турган элдин баарынан кайра Манаста ураан чакырып, мына ушундай Манастын чечкиндүүлүгү бар да. Үчүнчүсү, Манастын ушул майда барат адамдарга теңелбегендиги. Орозду деген Жакыптын агасы бар эле. Анын 11дей баласы бар эле. Ошол 11 баласы дейт ушунчалык баягы Ороздун ону экен. Ушунчалык бири-бири менен ынтымагы жок. Ушунчалык бир ызы чуу немелер дейт. Өздөрү кичине ынтымакташа калса, жанда кошуналарына бир мындай бир залакасы тийген ушундай бир болбогон балдар болчу дейт да. Ошолор Манаска келе жаткан олжо бар болчу да. Аябай көп олжо. Канча бир төөгө жүктөлгөн алтын, күмүш, зар, андан кийин жылкы, мал. Мына ушундай олжону Манас деген Жакыптын жалгыз баласы, аны онубуз бириксек өлтүрүп койбойбузбу деп жолдон айдап кетип калып атышат да. Ошондо дагы Манас эми булардын пейили тойсун. Булардын көзү тойсун. Андан кийин ою өзгөрүп, андан кийин жакшы болуп калар деп көкүрөгү тойсун, байлыкка көзү тойсун деп атпайбы. Мына ушинтип Манастын теңелбегендиги, бийиктиги аны айкөл кылып жатат да. Мына ушундай мүнөздөрү бар Манас атабыздын. Эми кандай адамдын жолу болот, кандай адам жолдуу болот дегенде мына ушундай мүнөздөрүн санап олтуруп, анан биринчиден чечкиндүү, экинчиден ушул жанагындай пейилигенен бир айкөлдүгү бар, баягындай майда барат бирөөлөргө теңелип олтурбаган мына ушундай адамдардын баягындай мүнөздөрү Кудайга жагып, мына ошол адамдарды Кудай колдоп, анан жолдуу болот экен деп өзүм үчүн бүтүм чыгарып турам да. Мына ушул Манастан билген айрым-айрым нерселерди сиздерге айтып өтөйүн башында. Эми баарын айтып олтурганга убакыт жетпейт. Бара-бара бул боюнча бир жакшы көрсөтүү жазайбыз деген оюм бар. Ал эми азыр болсо көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүнө өтөйүн. Экинчи бөлүгү мындай. Кече Ташкентти Панус хан Манаска алдырып жиберди. Өзү болсо капкасына камалып олтурат. Анан анын жанында сыйкырчылары, баягындай аярлары келди. Матуштук деген жөөт сыйкырчысы бар эле, анын Атыла деген апасы бар эле. Ал дагы дуакер, аябай катуу сыйкырчы болчу. Мен сиздерге ушул Манастагы бир мистикалык, бир кандайдыр бир миф окуяларды айтып берейин. Анан кээ бирлер
кеп кылып калат экен. Манастын эми жармы жалган, жармы чында, анан кийин Манас болгонбу ал деген, жомокта деген сыяктуучу. Манаска келгенде эле ушинтип калат да кээ бирлерчи. Голливудтун кинолорун, жомок, фантастика, ужастик, ар кандай кинолорун билетин алып, акчасын төлөп, кубалап барып көрүп жатат. Ал эмес баласына Человек-пауктун кийимин кийгизип коет. Жанагы ар кандай каармандардын кийимдерин кийгизип, андан кийин жанагы кылыч колду дагы бир каармандын кийимин кийгизип, балдарына майрамдарда ушундай бир укмуш кийимдерди кийгизип коет. Ал эмес Хэллоуин ойношот, көрүнгөн бир түрү сууктун кийимин кийип, анын баарын миф, жомок, жармы жалган, жармы чын дебейт да. Биздикилерчи кызыктайбыз. Анан Манаска келгенде ушундай мифти айтып берсе, эми Манаста бул жомок турбайбы деген сыяктуу кызыктай бир адамдар пайда болгон. Эми Манастагы ушул мифтер, Манастагы жөө жомоктор, же болбосо Манастагы айрым фантастикалык окуялар, булар бекер эмес. Ар бир элдин ушундай бир легенда, мифтери бар. Айрыкча көөнө элдердин, улуу тамыры ары ушунчалык терең кеткен элдердин мифтери болот. Мисалы үчүн ошол эле гректердин, ошол эле Рим элдеринин мына ушундай бир кудайлар жөнүндө абдан бир чоң, баягындай кудайдын балдары жөнүндө ушунчалык бир мифтери, мистикалык мына ушундай чыгармалары бар. Биз аларды кабылдап, дүйнөлүк адабияттын арасында көрүп эле жүрөбүз. Алар жөнүндө фильмдерди көрүп жүрөбүз, алар жөнүндө адабияттарды окуйбуз. Ошол сыяктуу кабыл алыш керек. Биз кыргыз элинин дагы тереңге кеткендиктен Манастын ичинде мына ушундай аярлардын салгылашы, сыйкырчылардын кармашуусу, мына ушундай нерселер бар. Эми Панускан, мына ошол Панускандын окуясы, мына ошондой бир миф окуялардын, же болбосо кандайдыр бир сыйкырчылар аралашкан мистикалык окуялардын бири ушул Панускандын окуясы да. Мына ошону айтып берейин. Панускан капкасында жабылып отурду дейт. Мына аяланасынын баарысын алаш бүткүл кыргыз каптап калгандан кийин, эми Ташкентте алдырдым окшойт деп аябай кайгырып, мына ошентип отурганда, жанагы Матуштук анын апасы атыла келип, эми мен сени бул жерден кандайдыр бир жаныбарга айландырып, сыйкырлап алып чыгып кетем, камтама болбо деп жатат да. Анан анын ичинде 40 000ден ашык эл бар болчу, капканын ичинде. Анын капкасын дагы сүрөттөйт, 3 найза бою дубалы көтөрүлгөн, ушундай болчу дейт. Анан дубалдын калыңдыгы дагы ушунчалык болгон дейт. Анан эшиктери дагы баягындай жөн эле ачыла бербеген, абдан катуу темирден жасалган эшиктер. Эшигин ачпай, ошол капкасына жамынып алып олтурат. Ичинде 40 000ден ашык эл бар дейт. Анан баягы сыйкырчылар айтып калды: биз силерди эшекке айландыралы. Анткени мына кыргыз алаш эшектин этин жебейт. Калганыңарды итке айландыралы. Аларга кыргыз мына алаш итке да тийбейт деп анан ушинтип олтурганда качты дейт. Айрыкча аялдар качып кетти дейт да. Дубалды аша качып, шатысы жетпегени эптеп асылып олтуруп, баягы жерден качып, биз эми баягы тигил жоо болсо эми бизге тиймек беле, биз деген аял болсок, алар менен салгылашпасак, бизди эмне кылмак эле деп анан баягы жанын алып качты дейт да. Дубага кабылып, бир эшек болгондон көрө, же бир ит болгондон көрө, кайсы бир айбанга айлангандан көрө, адам бойдон эле калалык деп качты дейт. Ошонун ичинде абдан баягындай сулуу кыздардан жанагы Панустун аялы баш болуп 34 киши калды дейт. 34 аял киши. Мына ошол 34 аял киши 34 качырга айланды дейт. Канчасы 5000 эшек болду дейт. 3000 ит болду дейт. 1000 кой болду дейт да, баягы Апсун деген дуаны окуду дейт, сыйкырлап. Анан баарысы эшикти ачып, эшектери качып чыгып, биттери ар кайсы жакка качып чыгып, анан жанагы 34 качыр дагы капкадан чыгып, ошентип элге аралашып, анан ошол Ташкенттин ичи базар сазарынын баары итке толуп, эшекке толуп, эшектердин баары анан талаалап качып чыгып, аны жанагы
Матуштук жөөттүн апасы атыла бүт барын айдап алып талаага чыкты эле. Талаада миңдей кой болчу да, калмак Кытайдын. Ал койлорду карышкырлар жеп, андан кийин ошол жака алып барып баягыларды кайра өзүнө келтиргенде айрымдары жарадар болуп, баягындай карышкыр тийип, канчасында кырыйып, мына ушинтип мына жүдөп какап турушту. Ошентип чачылып жатканда Панустун Тейтей аялынын аты Кайынсуу экен. Мына ушул Кайынсуу 9 жашар баласын, качырга айланган баласын эчтип алып, өзү качыр болуп, базар аралап көрүнгөн жерде жүрдү дейт. Анан канча күн ачка жүрүп, андан кийин Сокала деген бир айылга барып калды дейт да. Ошол жерде бир манжуунун үйүнүн эргенчеги ачык турган экен. Анан коросуна кирип кетти дейт. Ушул эми мени баягындай алып калса, бир нерсе берип багып турса деп, баягы Кайынсуу, качырга айланган Кайынсуу баласын эчтип алып кирип барып калды. Ал жерде Келдербек деген манжуу бар болчу дейт да. Ал анан бул бирөөнүн качыры окшойт, мындай мал бизде болчу эмес эле, кайдан келип калды экен, кимдики болду экен деп, анан эми ким келсе да издеп келсе алар деп коросуна байлап, алдына жем чөп салып коюп койду дейт. Ошол жерде калып жашап турушту дейт. Анан бир күнү Келдербек базарда өзү бирдеме жем чөп сатчу экен. Ошол базарга минип барып, элдин баары ал качырдын кебетесин көрүп таң калып, ойбой, бул жорго качыр экен, аябай сулуу качыр экен деп. Ошондо Кайынсуу айтып баратат да, кечээ эле Панус хандын катыны эле, кечээ эле кызматымда далай адамдар жүрдү эле. Эми минтип кара курсактын айынан арпа, буудай эптеп жесем жеп, жебесем кебегин жеп ундун. Муну ушинтип турамын. Балам болсо минтип көзү кашайып, ачка жанымда деп көзүнөн жаш айланып, анан баягы курсагынын айынан, баласынын айынан жоргосун салып Келдербекти базарга ташып жүрөт дейт да. Анан Панус эмне болду? Панус болсо эшек айланып алган. Эми ушундай бир кызыктай, ушунчалык бир сүрөттөйт бул эпоста Панустучу. Панус дагы эшек айланып ошол Ташкент шаарынын ичинде каңгып жүрдү дейт. Ээси жок, багар көрөр эч кимиси жок. Курсагы ачкандан ошол коондун бөчөгүн, дарбыздын бөчөгүн, алманын бөчөгүн ошентип көрүнгөн жерден көрүнгөн нерсени жеп терип жүрүп, курсагы ачып жанагы Келдербектин үйүнө буда барып калыптыр да. Анан эми эшек болсо да, качыр болсо да бири-бирин тааныйт дейт. Бири-бирин тааныйт дейт. Ушунчалык жан кейиштүү окуя. Баласы да таанып, көзүнөн жашы шорголоп. Анан Келдербек баягы качырга бир аз семирип калсын эми. Бай ээси келсе дагы ага чейин күчүн колдонуп минип турайын, базарга жем ташып турайын, минип барып келип турайын деп, базарда кардарлар чыгып сат дегендер чыкты дейт. Кой, сатсам уурлук кылган болбоюн, кийин ээси келсе зынданда чирибейин, андан көрө сатпай эле ушул күчүн колдонуп турайын, кийин ээси келсе берермин деп. Анан коросуна байлап, жана ундун кебегин алып келип алдына төктү дейт. Ошондо Панус баягы эшек да, эшек Панус келип калды дейт. Баягы Кайынсуу Панусту көрүп, жана жемди сен же деп түртүп турат дейт. Анан баянын төгүп койгон акырунан Панус кара курсагынын айынан жем жеп атат да, жана ундун кебегин жеп атса, Келдербек чыга калды дейт да. Ой, бул кайдан жүргөн эшек элең деп колуна сойыл алып 6-7 чапты дейт баягы эшекти, Панусту. Мына ошол жерде бир окуяны айтат да. Илгери дейт, Панус хан болуп турганда ушул Келдербек манжууну дейт, ак жеринен сабатты эле дейт, байлатып алып. Акыры айланып жүрүп ушул Келдербектин колуна келип, Келдербектен сойыл жеди маминтип дейт да. Анан кубалап чыгып, кайра келсе эми муну өлтүрүп салам деп, эргенчегин илип, эшигин жаап, анан жанагы качырга кайрадан жем чөбүн салып коюп үйүнө кирип кетти дейт. Мына ошол жерде Панус өлгүсү келет дейт. Аябай өлгүсү келип, бир суунун жээгине барып боюн таштап жиберсемби деп, мына ушинтип. Анткени аларды эшек айландырган, качырга айландырган баягы аяры
жана Матуштуктун апасы Атыла, ал да бир жакта жүрөт. Жолугуша элек кайрадан Панус кебетесине келе албайт. Ал жерде бүт кыргыз, казактын, алаштын балдары Ташкентти алып койгон. Алар таза эл болчу дейт. Ташкенттин баарын шыпыртып, идиш аягын жуудуртуп, шаардын баарын тазалатып, таскылдай кылып, укмуш кылып койду, көркүнө чыгарды дейт да. Андан кийин ошол Панус жанагынтип чыгып алып, суунун жээгине барып, кайгырып, мына ушинтип олтурат. Ал эми жанагы кайын суу кайран курсактын айынан жоргосун салып качыр болуп тетигил Келдербекке кызмат кылып жатат. Ошондон калды дейт жанагы башка түшсө байтал жорго деген сөз дейт. Анан эми Панус болсо жанагынтип кейип кепчип жүрөт дагы суунун жээгине барып агып өлөйүн, чөгүп өлөйүн деп, бирок кайра баласы менен тетигил аялын кыйбады дейт. Ошондо минтип айтып турат Кудайга кайрылып. Мына ушул жерде зарын айтып атат да. Акыл жеткис дүнүйө, жер жараткан сен кимсиң, жер үстүнөн не түрлүү эл жараткан сен кимсиң, жылтыратып жылдызды ай жараткан сен кимсиң, нечен албан дүнүйө жай жараткан сен кимсиң, бакыр кылып аралбан бай жараткан сен кимсиң, оттон ысык абага күн жараткан сен кимсиң, кызыл эттен чыгарып жүн жараткан сен кимсиң, күн батырып караңгы түн жараткан сен кимсиң, акыл жетип болбогон көл жараткан сен кимсиң, 10 жылдык жерде суусу жок чөл жараткан сен кимсиң, буркуратып булутту жел жараткан сен кимсиң, 70 бөлөк тил берип эл жараткан сен кимсиң, көз килинбес кичине жан жасаган сен кимсиң, караңгыны кетирип кайта жарык келтирип таң жасаган сен кимсиң, жер жүзүнөн чыгарып буу жасаган сен кимсиң, шаркыратып агызып суу жасаган сен кимсиң, бирди момун жаратып залим кылып кай бирөөн куу жараткан сен кимсиң, дөө пери шайтанды жин жараткан сен кимсиң, ден жаратып жан салып пенде кылган сен кимсиң, кулак мурун көз кылып келде кылган сен кимсиң, көккө жакын коркойтуп тоо жараткан сен кимсиң, көргө жакын капчыгай коо жараткан сен кимсиң, бири дартман бири сак соо жараткан сен кимсиң, бирөө муңду бирөө шат, бирөө жакын бирөө жат, албан түрлүү адамзат. Пендедирмин мен деди, мени кандай жараттың, ким да болсоң сен деди, ашып кетти азабым, катым менен баламды кашыма менин бер деди. Мына ушинтип Панус хан кудайлап ушунчалык зарын айтып, жанагынтип 36 жыл мурун бирөөнү сабатып, анын колунан азыр эле ондун кебегин жейм деп барып таяк жеп, келтек жеп, мына ушинтип кор болуп турат да. Мына ушундай Манаста укмуштуудай окуялар бар да. Мына ушул окуяларды биз жарымы жалган, жарымы чын деп баягындай жомок деп чыгарып койбостон, ушулардын баарысын билип үлгү алышыбыз керек. Ушинтип биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Кайрадан эртең көрүшкөнчө аман туруңуздар.